Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев сурактан чыкты. Бирок кайра кирет. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Адахан Мадумаров бүгүн саат 15:00 кайрадан суракка кирет. Бүгүн 3 жолу сурак берип жаткан Мадумаров кыргыз-тажик чек арасы боюнча суралууда. 2021 Кумтөрдөн канча алтын өндүрүлгөнү жана канча каражат түшкөнү маалым болду. 2021 Кумтөрдө 14561 килограмм алтын өндүрүлгөнүн компаниянын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүп билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын башынан бери Кумтөр салык жана милдеттүү төлөмдөр боюнча бюджетке 13,6 миллиард сом которгон. Негизи план 9 миллиард сом деп коюлган. Бөлтүрүк 2021 жылга алтынды сатуудан түшкөн жалпы кириши 856 миллион долларды түзсө, анын 621 миллион доллары тышкы башкаруу мезгилине туура келгенин, быйыл компания 17 тоннадан ашык алтын казууну пландап жатканын айтты. Өкмөт буга чейин кенди толугу менен Кыргызстанга өткөрүү боюнча Центара Голд менен сүйлөшүүлөр жыйынтыкта жатканын билдирген. Булак медиа центр KG.